Dagı bir jolu. Assalamu alaikum, urmatly mekendешler. Men jana эле түз эфиримде мынол жерге Мирлан Урайымовду колдоо пункту деп боз үй тигилгенин көрсөттүм эле. Азыр бул жерге келсек, боз үйдү монтип жыйнап салышыптыр. Милиция кызматкерлери. Мынантип элди кызырлантып өздөрү эме кылып атат. Men buyruk atkargan emem. Men жолду тоспоңуз болду. Элге карап, элдин ыктыярына карап. Жолдош полковник, боз үйдүн бузулушун себеби? Мен боз үйдүн себеби аялдама турат. Аялдама жалпы эл колдонгон жер. Эл колдонгон жерге биз эме жаратпайлы. Сиздерге уруксат берилген атайын жер турат. Тиге бериңиздер, биз каршы эмес. Мыйзам бузулбайт. Бул жерде эмне мыйзам бузуу болуп атат? Жок, аялдамага тикпеңиз. Аялдамага тиксе болбойт деген жери бар бекен? Жок, сиз аялдама эл колдоо. Сиз Жалпы эл юристсизби? колдоо. Мен юристмин. Мыйзамды билесизби? Жалпы колдонгон жерде. Мыйзамда тыюу салынбаган нерсенин бардыгына уруксат. Мыйзамда тыюу салынмаган тыюу салынган болсо берип бизге алып сизге. келип көргөзүңүз бул жерде тыюу салынган. Сизге көргөзүлүп атайын жер бөлүнүп берди. Ошону колдонуңуз. Балдарды алып келгенде кайра тиккиле. Жок, кечиресиз. Кечиресиз, Андай сиз болбойт. бизди кечиресиз. Азыр мына жерде эл келатат. Элдин кыжыран бетиңиз жок. Элдин кыжыраны мындай. Сиз алып бул жерге тигип койгондон эчтеке Биз болбойт. элди араң токтотуп атабыз, азыр жолду тособуз деп атышат. Эл мына жерде чогуу сот көрөбүз деген. Биз соттун чечимин сыйлап, биз башка жакка жылдык. Угуп туруңуз. Биз болгон Сиз ошону элдин- жылдырып эле коюңуз. Сиз Болду, элдин башка кыжырына эме жок. тийбеңиз. Элдин кыжырына тийбеңиз. Чакырай балдарды, тиккиле ордун кайра. Жок, ага уруксат берилбейт. Тура шуну. Сизден уруксат сураган жерибиз жок. Биз Биз сизден уруксат сураган Менен жерибиз жок. сурабаңыз, сиз элди колдоң. Жаап элди ойлоң. Ошол элдин кыжырына тийбеңиз. Мен тийген жокмун. Э, Остановканын жанына Азыр тигбесен ошол жерге сиз тигип мына алыңыз. жолду тосконду каалап атасызбы? Жок, мен аны сиз кылышыңыз мүмкүн. Биз кылдырбайбыз аны. Анда сиз мынага Жок, ызычууну биз коюңуз. аны- Ызычууну Сиз токтотуңуз. ызычуу эмес. Сиз ошол болгон ошол жерге алып Биз элдин баарын араң токтотуп атабыз, жолду тоспа деп. Мен да сизге айттым. Бул аялдаманы колдонгон, башка жер колдонуң. Сизге атайын жер бөлүп. Аялдамага эмес, аялдаманын артына тигилип турган болчу. Жок, аялдамада эл турат. Ал эмне? Жок, артында азыр бош эле турат, эч ким турган жок да, мына жер бош. Ал эмнеге сиздер буяка тикпейсиздер? Жок, бул ал кол чогултуп. Жок, атайын жер бөлүп берди. Жолдон өткөн. Мыйзамга ылайык жер бөлүп берди. Макулдук берилди. Эмнеге болуш үчүн жолдон өткөн жүргүнчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн жолдун боюна. Митинг эмес ал, жөн эле кол тамга чогултуп пункту болчу. Автоунаа өтүп атканга токтоп көрүп атат. Бул жерден бир адамдын өмүрү кыйылса, сиз жоопкердик болосуз. Андай кылбаңыз. Атайын бөлүнүп берген место бар. Ошол жерге тигиңиз, биз каршы эмеспиз. Сиздер азыр ушуну менен элди кыжырлантып, өзүңүздөр баягы мыйзам бузууга түртүп жаткан жоксуздарбы? Мен үчүн эл, сиз эл үчүн мына остановкага келген эл да мен үчүн эл. Силер элди ойлосоңор, эл үчүн иштесеңер, мына ишке барбайт элеңер. Ол жерге барып тигип койгондун эмнеси бар? Угуп тур мени. Мына мен дагы айтып кетейин ошо сөзүм кайталап. Ушул мызарыкта энелер ыйлап отурат, Мына жолду тособуз деп 2 күндөн бери мына мен кармап, мен 2 күндөн бери үйүмө бара элекмин. Ушулардын үйүндө жашап калдым мен. Коюңуздар, мыйзам чегинде иш алып барайлык, туруп туруңуздар, жолду тоспоңуздар, убакыт берейлик, балабызды чыгарып берсин деп. Анан талап койгондон кийин чыгарбаса анан макул тосо бериңиздер деп мен араң кармап турам энелерде. Мына атайын мындай да. Көрүүчүлөр аты жөнүңүздү сурап атат, өзүңүз. Милициянын полковниги Шералиев, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын начальниги. Мындай да эжеке, мына жерде атайын орун бөлүп бердик. Ошол жерге тиккенде эмне болот эжеке, айтыңчы. Мени карап тур. Мен ачыгын айтайынбы? Бизге азыр 7 дубандан эл келет. О, макул келсин. Ошол кыргыз үйдү бизге белги. Ушул кыргыз үйгө келесиңер, ошол жерден күтүп алабыз дегенбиз. Ой, ошол мына жер жолдун бою калды эле. Ошол жерге тосолсо Ошол болбойбу? жолдун бою ичкер экен, ал жак көрүнбөй калат. Жок, жолдун боюнда ошол жерге телефон аркылуу айтсаңыз тосолот. Мына болбойт дейт. Уудудан келдик дейт. Мен сизге түшүндүрүп берип атам. Кечиңиз. Мен тааныштыра албайм сизди. Сиз Уксаңыз, сотуңуз. Сизди өзүнчө чыгып берсеңиз, байкес, жүрсөңүз мына. Сиз милдеттүүсүз өзүңүз. Ой, сизден кече күнү алдыңыз беле соттун чечимин. Кандай жок? Мен сотко катышканда жокмун, барганда. Жок, силердин өкүлүңөр катышкан турбайбы сотко? Өкүл менен сүйлөшкүлө анан. Өкүлүңөрдү чакырбайсыңар анда бияка. Сиз кимсиз өзүңүз? Менин атым Арсен болот. Жок, ким болосуз? Мен бир кызматтын башчысын болом. Жок, кайсы кызматтын башчысы? Ал неме значение? Бизге келип эле бардыгы сизге окшоп. Акыл казак. Сиздин
Siz давайте мындай кылыңыз, азыр деген балдар деген отуруп, сиз деген жок бөлүгүн. Эме болсаңыз тетиге. Жоқ болса мен сізді уға албаймын, кешіріп қойыңыз. Мейлі. Сізше, бар көліңіз? Жоқ, мен. Сізде де жоқ па? Анда бізге тосқол болуыңыздар. Сұраншы. Просто акыл казакш. Бермей. Эми Жоқ, мен кимменен сүйлөшүп атам. мен сизди тааныштырып атам ба? Мен жоқ. Жөнлө, мен Эми алып турчумун. Мен мындай Ой, биз жекеле өзүчө сүйлөшүп атабыз. мен сүйлөшпөйм жекече. Сүйлөшпөйм. Ну, сүйлөшпесең Барууда үстүнөн көргөзсөңүз сүйлөшөлү. Бул жерде мына элдин көйгөйү болуп атат. Элдин жеринде балдарды камап Могул атат. жерде азыр деген тоскоолдук болот. Азыр шопурлар айдап, боз үйдү карап өтүп атышат. Могул жерде кооп, кооптуу азыр моменттер болду. Могул жерде ДТПгачы. Биз анан ары жолго чыккан жокпуз. Ал кокус ДТП болсо ким жооп берет ошого? Айтсаңыз. Жол кырсыгы болсо ким жооп берет? Айтсаңыз. Кепилдик ала аласызбы? Ошо мен жок, сиз ошого жооп бериңизчи. Кепилдик ала аласызбы ошо? Могул жерде ДТП болбойт депчи. Ар кимге эле жооп бере беремби? Сиз кимсиз? Анда жооп бербесеңиз анда мен да. Ар ким келип алып мен УДАдан келдим десе жооп бере беремби мен? Жок, болбойт андай. Кана көйлүңүздү көргөзүңүзчү. Всё хорошо. Саламатсызбы? Урматтуу мекендештер, мына бузулган үйдү тескерин көрүүгө болот бул жерде. Бул жерде ушу ички иштер кызматкерлери өз билемдик менен элдин каалоосуна каршы бузуп салыптыр. Биз жанагы митинг өтчү жерде даярдыкты съемка кылып жүргөндө азыр келсек ушундай абал болуп атат. Азыр бул жерде чоң тартыш болуп атат. Өздөрүн ички иштер башкармалыгынан деп тааныштырган адамдар көлүктөрүн деле көрсөткөн жок, башка деле кылган жок. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Атын гана айтып коюп, тыюу салып атат. Колдойм деп бияка келген адамдардын бардыгы неге үйлө жолго чыгат нерге? Мага болбойт деген бир кагаз алып келип берилечи. Болбойт деген айткан жок, мен сизге айттым. А болбойт десең анан эмне буздуңар? Чакырыктарды жазып койгон любой адам келет да. Даяр тигилип калганды үйдө эмне буздуңар? Биз ошол жерге алып барып уруп берели анда ошо. Ошо трансформер жер адам жок да. Эмне үчүн буздуңар? Кайсы эмненин негизинде буздуңар? Элдин кызыгына тийиш максатта бузуп атасыңар. Элдин кызыгына тийип берсе кылган жок. Сиздер бизге жардам бериңиздер. Биз сиздерге жардам берели, жакшынакай митингди тынч өткөрөлү деп сүйлөшпөдүкпү? Анан эмне дагы элдин кызыгына тийип атасыңар? Азыр бияка элди бияка алып келгенге мажбур кылып атасыздар да. Азыр келгендер баары ушака келет. Өзүңүз кылып атпайсыңар. Уруксат. Пожалуйста. Аксакал. Уруксат жок деген кагаз кайсы жерде бар экен? Остановканын аркасында, остановка мына жерге токтогонго болот, машина келип токтойт. Келип кааласа кол кой берсин, кете берсин, башка кааласа өтүп кете берсин. А биз кол чогултканда негизги адам токтолду. Азыр сиз бу жерге да кол токтойт. муну үзүтүүнү силер кылып атасыңар. Үзүтүүнү жерге машина токтойт. Арин ситуация создавать этилет деди. Ортосу жолдун боюнда. Үзүтүүнү силер кылып атасыңар. Жап жакшынакай тигип жана кеткенбиз. Эми үзүтүүнү силер кылып атасыңар. Келгиле тигип. Үзүтүүнү силер кылып атасыңар. Давайте ордуна коелу. Биз дагы кетип Давай жакта ордуна ишибизди коелу. бүтүрөлү. Жумадан кийин аз жыйынды тынч өткөрөлү. Давайте. Бул жерге бир адам келсе сиз айтасыз, акыл акага айтасыз, "Эй, айтпадың беле, эч ким келбейт" деп. Келип алып турго деп айтың, ошондой маселе башка. Азыр эч ким келбейт бияка, чындыгында. Алып келе болду. Кара. Азыр мына милициянын подполковниги ыраазычылыгын билдирди, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр эми боз үй кайрадан курулат. Баягы буга чейинки видеону көргөн болсоңуздар, мен анда түшүндүргөн болчумун. Бул боз үйдү Мирлан Урайымовду колдоо үчүн кол тамга чогултуп жаткан, ошого могул жолдон өткөн адамдарга ыңгайлуу болуш үчүн. Ар кимдин өз тирилиги бар, өз жумушу бар, шашып бараткандар болот. Ошолор митингке катыша албаса дагы ушул жолдон токтой калып, жол боюндагы пунктка келип, баягы өз колун коюп берүү аркылуу паспортун көрсөтүп, өз оошун билдирсе болот деген мааниде бул боз үй курулган болчу. Эми албетте бул бийликтин буйругу менен монтип милиция кызматкерлери келип өз алдынча бузуп салышыптыр. Мыйзам боюнча тыюу салынган эмеспи? Мыйзам боюнча сизге атайын место берилет. Жок, мыйзам боюнча боз үй тикенге тыюу салынган эмеспи? Сиз туура түшүнүз. Болду. Мыйзамды сыйлап, сиз кечирип коюңуз. Анда элдин баары көчөгө ардеке тиге баштайт. Алып кел. Эвакуатор чакырат, алып кеткиле. Алып кел. Мына
Эми түшүнбөй атасыз да, укпай атасыз. Sen ukpay атасың. Жок, болбойт. Бул сизге место Sen бөлүнгөн. bolboyt деген сөзүң эмес, мага документ берчи. Сиз документ менен беречи Бериңиз берге бер. тиккенге соттун уруксаты берген. Мыйзамда тыюу Жок, салынган кечиресиз. нерсенин бардыгына Сизге уруксат. мыйзамда место бөлүнүп Уруксат. берилген. Жок, кечиресиз. Алып кел, карба. Хорошо, азыр анда биз берки чара колдонго мажбур кылып атасыз. Өзүчүнү чыгарба. Жок, кечиресиз. Сиз Өзүчүнү чыгарба. чыгарып атасыз. Өзүчүнү чыгарба. Жок, жок, сиз чыгарып атасыз. Бул мыйзамсыз. Мыйзамда атайын место бөлүнүп бер, тиге бериң, каршы эмеспиз биз. Мыйзамсыз болсо сотко бергиле. Турбайт, эч ким топтолбойт. Мыйзамсыз Эжеке, сотко бул бергиле. мыйзамсыз, бул жалпы эл колдонгон жер. Ол жерде место бөлүндү, тиге бериң, каршы эмеспиз. Эл колдонгон жерден алып эле олтурбайбы? Жок. Турат да. Бул остановка аялдама сиз колдонот, сизге окшон башка эл колдонот. Ал туура болбойт. Тоскоо болгон жери жок. Жок, 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 кечиресиз. Аялдамага куруп атасыз. Азыр биз эме кылабыз, чара колдонобуз. Жок, эл келет. Эл ушул жерден келип атат, кетип атат. Азыр мына жерде автоунаа тыгынын көрөсүз. Бирөөнүн өмүрү азыр бирдеме болсо, жоопкерчилик силерде болот. Аз карап туруңуз. Коркусунан бир адам бир денесине жарат алып калса, анда жоопкерчилик силерде болуп калат. Сиз азыр милиция кызматкерлери менен элди кагылышууга түртүп атасыз да? Түртүп атасыз. Шуга аябай тарапташ болобуз. Бул сизге эч кандай жолтоо болгон жок да. Место бөлүп бердикпи? Эмнеге урбайт? Жок, ал митинг үчүн. Бул неге? Бул Митинг үчүн жөн ошол эле жерде пункт деп айтып атпайбы? Неге түшүнгүңүз келбей атат? Ошол пунктты ошол жерге куруңуз. Бул жолдон өткөндөргө ыңгайлуу болуш үчүн жолдун боюна Жок, кечиресиз. Азыр биз да бардык телевидение чакырабыз, мыйзамсыз экен далилдейбиз, анан чара колдонго туура келет. мыйзамсыз болгондо кагаз болуш керек да. Мыйзам тыюу салат деген. Андай мыйзам жок да. Жок, сизге биз место бөлүп бердик да. Ал митинг үчүн, бул митинг эмес. Боз үйдө митинг болбойт. Жерде белгиленген эмес ал жерде. Ал жерде сону белгиленип турат. Митинг үчүн деген ошол жерге курасыз. Бул митинг үчүн эмес да. Бул кол топтоо пункту болот. Мына ушул үчүн дагы ошол жерге место. Жөн эле түшүнгүңүз келбей атат. Кечиресиз, сиз түшүнгүңүз келбей атат. Сиз антип Жок, биз түшүнүп турабыз, баары жок. Жок, жок. Сизге место бөлүндү, ошол жерге барыңыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Такыр элдин оюн уккусу жок. Буйрук аябай каттуу болгону көрүнүп турат бул жерде. Аялдамага боз үй тиккенге болбойт имиш. Сиз колдоносуз, бул киши колдонот, бул колдонот. Мен аялдаманы алдынгыны колдоном, артын колдонбойм. Жок, ошо азапырышууга апарып коюң, аялдаманы колдонмо. Эми шылтоо да бул. Мен аялдаманын артынан өтүп автобуска чыкпайм, алдын өтөм. Бул жакка эмнеге чыгам мен? Сиз кечиресиз. Аялдаманын артына болбойт. Сизге биз айтып атабыз, коопсуз жай болсо колдонуңуз. Ана сизге атайын орундук бөлүп берди. Сиз айттыңыз го, көчөнүн боюна болбойт дедиңиз Жок, да. аялдама деп сүйлөп атам. Сиз антип мени эме кылбаңыз. Мен башынан аягын айтып атам. Аялдама. Аялдаманын аркасында Аялдама нетешеси бар. болбойт. Алды да, алды. Аркасы Мен жерден чыгам да, ага. Бул не боз үй? Ушундай эле түшүнбөстүк болот. Эл айтат, бул аялдамада да боз үй. Онун көрүп куруп ал, ошол жерге курубуз, пожалуйста. Аяк ичкери 10 жерден сурап берген. Айнанайын, ичкериде атайын силерге место бөлүп берди, макулдук Аяк бердик эл го. келгенге. Бул боз үй түргөн. Бу жерге эл келиш керек. Бу жерге келбейди. Ой, кантип келбейт, токтоп туруп элдер. Бирден экиден келет да. Бөлүнүп берди, аз тактайлы, эгер ол магазин ээси каршы эмес болсо, ал жерде кура бериңиз. Ошо пожалуйста алып бериңиздер анда. Уруксат биз алып беребиз, аны ээси бар анда. Сиздер айтып атпайсыздар ошо Ал жакка. Биз деген жокпуз да. Сүйлөшкөнү кет, бул жерге болбойт, бул коомдук жай бул. Ака, бирөөбүздүн башыбызга мындай иш салбасын. Салбасын. Сиздин башыңызга салбы, бирок тура түшүнүү менен иш кылыш керек Тура эле. түшүндүңүз, биз түшүндүк, ошон үчүн уруксат бердик, мыйзам өткөрө бериңиз. Эч ким каршы. Сиздер келдиңиздер да, приказ келди, баштадыңыздар ушуну. Кайсы приказ келди? Алгыла деген да. Мага мыйзам деген приказ бар. Коомдук жайда болбойт. Эми ошо сиз окуган мыйзамды биз дагы окудук да. Коомдук жайга болбойт. Азыр сүйлөшүп атат. Ээси макулдурса которо бериңиз. Сиздерге место бердик, пожалуйста, кура бериңиз. Эми акцияны кайсыл жерде болбосун уюштурасың да. Бул тынчтык митинги деп аталат. Ошончу кайрылгансыз. Кайрылганда белгилеп берген. Белгиледи. Белгилеген жерге өткөрө бериңиз. Бирок боз үй тикпе деген белги жок экен деп айтып Жок, ошо атасыз. белгилеген жерге тиге бериңиз. Жок, аяка тикпейбиз, аяка эмне керек Эмнеге? бар? Бизге могу жерге керек. Жок, бул турас эл колдонгон жер. Жок, биз дагы элбизби же башка жак? Ой, эл үчүн айтып атабыз, баарыбызга оңой болсун, тиге бериңиз. Мындай кылып элестетиң сиз, 3төн 1 бөлүгү элдин. Ушул жерге тигебиз, ушул жерге келип арыз мунубузду таштап кетебиз деп эл талап кылып атат. А сиздер акчалыктар өзүңөрчө бөлүмдө аялдама деп белгилеп берсе мен каршы эмес элем. Антип белгиленген эмес да. Белгилебейт экен да, мыйзамда жок экен да андай каршылык. Ошон үчүн жок. Бир жерге белгиледик. Жок, мыйзамда ошондой каршылык болсо, Митингке. уруксат эмес болсо, ошого слайд этип туруп анан кийин запрет коет да. Митингке атайын место бөлүнгөнбү? Баары чыга баштап. Оператор.
Митингке бөлүнгөн жерге тура бериңиz, каршы эмеспиз. Жок, биз бу жерге Жок. турбайбыз ака. Тура шуну. Боз үй турат. Мен сизде эле эмес, баарынын коопсуздугуна жооп берем. Ошон үчүн тура ушул берге эмес, бөлүнгөн жайга ура бериң, каршычылык жок. Бул жерге келгендер эл эмес дегендей кылып атасыз. Жок, сиз кечире, сиз антип будараш деп атпаң. Элден неме айттым? Алдагы эл Эл келип токтоп атат да, боз үй турганына түшүнбөй атат. Эмне деген боз үй? Анан эл үйүлөт. Мына жерден бир автоунаа кырсыгы болсо, сизге жоопкерчилик болуп калат. Бизге биз эл болуп атпайбы? Коом. Сиз элден укугу бар. Милдетиңизди билет экенсиз, укугуңузду аткарып айтасыз. Укугуңуз боюнча жалпы эл колдонгон жерге болбойт. Атайын бөлүнгөн жерге болот. Укугуңузду пайдаланып сиздерге коопсуздукка кат жаздыкпы? Жаздык биз. А сиздер коопсуздукту ушул жерде камсыздап берүү милдетиңиздер барбы? Биз ошол сиз бөлүнгөн жериңизди камсыздап берем мен. Биз ошол жерге барабыз. Боз үй эле калат Тийиштүү. дейм. Кызматкерлер эл эмес такыр, бул адам эмес го, жансыз. Нол коомдук жай. Коомдук жайга болбойт. Сиздер боз үйгө болбойт деп атасыздар. Жок, коомдук жайга болбойт. Эгер коомдук жайга адам турууга болбосо биз кеттик. Угуп туруңуз. Боз үй жансыз үчүн калды да бул жерде. Адам эмес да. Эмнеге ошол жерге тикпейсиз анда? Ал ичкери болот. Ичкери болсо эмне болду? Бөлүнгөн жерде ал. Жок, көрбөйт экен да адам. Көрүш керекпи силердики? Бизге өткөн адам келип максат штаб үндү кетиш керек. жеткириш үчүн бирөө көргөзбөш керек. Максат үндү жеткирем, ошол жерден сүйлөп да жеткизесиз. А жерде сүйлөйт. Боз үй сүйлөй бериңиз. Мишайт этип атат, мисалы. Тура эле түшүнсөк болот эле. Жана эле сүйлөшүп кеттик. Эми карасак, общественный месторге ошого айтканда биз мына бер болот отуруп. Жок, общественный месторго биз арткасында да эч кимге тоскоол болбойт. Бул маршрут кеп токтолду. Бул Урайымов Мирланды колдоо боюнча кол чогултуу пункту. Остановкага келип токтоп, түшүп кол кой берип кете берсин. Каалоочулар. Эч кимди зордуктаган жери жок. Жок, сиз туура түшүнүңүз, биз антчүнү да. Келди бу жерге койсуңар. Эмне буздуңар, эмне мында даяр тигилип турган эмне буздуңар? Адилет кетиме bir söz. O yerden arkadan kelip atat. Жок, мына остановканы бошотпогула бүт. Ошол жерге тигип берип койбойсуздар аны. Жок, аркы этип атат. О, кичпейли балдар айтып ошол жерге. Сиздерге Бардык жерде тигип койлуп, мына жерге. O da. Жо эми түшүнүктүү да. Ben batayın жасап атат. Анда ал жерге Келен жер бар. Ошол жерге турбайды. салып коёжок. Бокстарын алды. Батка гана. Bunun içine girişimiz beyte var. Bizge kırmızı türüp verse oldu da. Жок. Yok, kurut yerde aytıp az. Ötkara verdilersin. Al, batka gana. Baştan aldık kuru öyle gel. Yeni gidelim. Almasın aldık. Yolda boy içmiş. Bilmezsen. Görünüyor kaçak yedi. Abi öldüğün uğrasını Eceke koğumduk çayda hiç kim kolduğunu atışı yok anday. Жок, сизде четкий буйрук бар да, ушул жерге боз үй тиктирбек. Yok, koğumduk çayga bolboyt degen mıyzam var. Oşa mıyzamı koşatacak. Ал мыйзам, андай мыйзам жок. 60 mıydan 2021 5. mayda prezident Japarov tarafına Ben kaldı. 2021 çıkan mıyzamın esepi ötmeyin. 2021 Eceke. 2021 çıkan mıyzamın Жапаров өзү 24 жыл бийликти басып алууга аракет кылган адам, эмне гана деген жерлерге боз үй тигип, эмне деген митингдерди өткөргөн адам, боз үй тигүүгө Кыргызстанда тыюу салыптыр. Уктуңуздар. Azıcık birlikte gelgenlerin çağırgan mıyzamları işlemeydi. Bunlar özleri mıyzamsız geldi de. Anam bunların çıkargan Bir mıyzamları albayım Eceke. Ben anda komentari bir albayım. Bu en turamez. Elin gıcığına özüne tüyo da tar. Hepsine eldi da oylasın oraya. El. Kelip toktop. Asnovka toktogонго урус saat turabı. Asnovka kelip toktop, kirip kol koy berip kete bersin dep mына жерге койдук. Eldi oylatабыз. Ана жерге кирип тизер. Жолоочуларды ойлотабыз. Акыл ака. Талага ким кирет? Жок, мына 10 метрле турат го, 10 метрле турат го. Ол мен сизге айтабыз, түшүндүрөбүз биз. Ыңгайлуу жер турбайбы, силерге эмне болуп атат? Мен алам бет, ошо кетсе мен айтам мен несиге. Азыр эч ким жоопкерчилик албай атат да, эч ким албай атат. Жөн эле о жерге тик, бу жерге тик деп атасыздар да. Болотпайбы, силер элди ойлосоңор. Бир өзүңөрдү ойлоп, башканы бир элди ойлосоңор. Мына айыл адамга келип токтойт, машина турабы? Токтогонго уруксатпы? Уруксат.
Токтоп келип кол коюп берип анан кете берсин деп ыңгайлуу жерге койсок, эмнени бузуп атасыңар эми? Жок, силер анын айырмасы эмне? Мына жер менен ал жердин айырмасы эмне? Айырмасы эмне? Коюп койсоңуз болбойбу ошол жерге? Турган жерди эмне буздуңар эми? Акыл ака, мына жака кура бергенсиз ака мына. Бул жерде эл келатат, жана айтканбыз, ызы чууну коюп, тынч өткөрүп алалы деп. Силер болсо келип ызы чуу кылып атасыңар бул жерде. Анан эмне буздуңар? Расас. Ордуна коелу, давай. Келиш чакшын эле Алмаз. компромисске келип. Алмаз, жанагы келишкендей. Мына жерде эч кимге тоскоол болгон жери жок. Мына ордуна коелу. Ордуна коелу. Эми азыр элдин бир кычырына тийип атабыз да, жөн тийип атабыз эми. Мен жана эле сүйлөшүп кеттик эле. Жана эле келиштик элем. Акыл акага рахмат айтса болот эле өзүчү. Айттык. Акыл ака ошол аялдарды кой болбойт. Мына жерге боз үйдү калган саар менен эрте менен компромисске келип бардык укук коргоочулар келип компромисске келип ушул жерде 2 гана адам турат, бүт ал жака айдасын деп атканбыз. Келгендер кетип атабыз, бул жака чакырбай. Силер мына ызы чууну кылып атасыңар. Башталарда уже ызы чуу болуп атат да, мынаны бузуп коюпчу. Ушул туура эмес болуп калды өзү. Ызы чууну кылбай ордуна коелу. Сиз ким болосуз? Бул жерде 2 эле адам турат туганда. Ошол ички башкарма коомдук кызматы. Ага инспектор. Эми аты жөнүңүздү айтып коесуз. Орозов Эрдин Сабиржанович. Мындай кылалы. Ордуна коелу. Биз элдин коопсуздугун ойлоп атабыз да. Жана эле ошол элге ыңгайлуулукту да ойлоп коюңуздар эми, элди кордой бербеңиздер. Жок, элди эч ким кордобойт. Биз мына ордуна коелу. Ордуна коелу да элди ызы чуу кылбайлы. Эч кимге тоскоол кылган жери жок. Азыр уже мына келип атат. Гана сураныч, бул жерге мейли деп атат, Жок, ал жери менен айырмасы эмне? Жок, бул автономка коомдук жай. Коомдук жай турашының болбойт. Коомдук жай турашының болбойт. Биз аркасына тип Коомдук атабыз. жайда тамек чеккенге, арак ичкенге, демонстрация, сессияларды өткөргөнгө болбойт, аба. Мынерге курууң болуп тур деп атабыз. Коомдук жай азыр жана эле жыйнап кеткен. Мына Жигулидан баштап нерге чейин турат. Ушудан дарыга тиге бергиле. Бардыгы пүчөк болду. Аркасына. Биз Аркасына аркасына. эмне тиксе болбойт. Чыкты мынаны. Жок, мына эмне тиксе болбойт. Сиз айттыңар, эми болбой эле бир тилге келейли. Элдин кызырына тилбейли, ордуна коелу. Жок, биз элди сиз, элди сүйлөп. Бул жерде элди. Араны токтотуп атабыз. Макул. Эч кимге тоскоол болбойт. Бул остановканын арка жагы. Түшүнүңүз. Мына жер коомдук жай. Мына колдонуңуз. Ал жакта коомдук жай барды. Жок, ал жер эл колдонбойт. Мисалы үчүн ал жер эл колдонбойт. Көрүнсө ака, мерге түшкөн адам бул жака деле өтөт. Өтөт ака. Мына тиге бериңиз. Кол кое бериңиз. Мына жерде кимге тоскоол болуп атат айнан ыңгайлуу элди эле ойлосоң. Тоскоол чечим. Буларга берилген. Бир гана эмени түшүнүңүз. Башка тоскоол жок. Эми даяр турганды. Мен эси келсе айтайын, түшүндүрүп коеюн эсигечи. Турат кыргыз үй депчи. Мына жака тигиңиз эке. Жок, мына азыр Ошондой айтып мынау аялдаманын бүтүшү, оно столпадан өтүп бүтөт экен. Наркы столпа турат светофор. Ошол жерге тиксек болот экен демек, туурабы? Жолдун бою эмес, коопсуздук чарасын олуп. Мынерге тигип койчу, мынерге. Мынчалык кантип ким айтсын эми? Коопсуз болуп атпайбы мына жер? Мына жер коопсуз келген адам. Машина менен токтоп атат. Аны көрүп бирөө өтүп Ошону кылып бериңиз, Болбойт ону. экен андай массировка. Эмне кылалы биз эми? Машина уруп кетет. Бирөөсүн уруп кетсе балеге калабыз азыр. Эми турашыңыз кичине жерде. Ошол жерге тиксең деле эл токтоп тикти. Жок. Тигизет. Аерде аялдама жок. Жок, анда жолдун боюда турашан жол. Сен о жердин артына мени коюп койгула болду, эч ким. Жолдун боюда анда адам деле баспаш керек да анда. Ким адам эми четте басса. Аерде эч ким болбойт да, ооба. Боз үйдө эч ким болбойт. Нурбек, мына жака ким экен адам. Бир жол эскертип койбойсуздарбы анда? Жок, бир жол эскертип койбойсуздарбы анда бузат экенсиздер. Адам катары көрбөгөнү да булар. Буйрукту түздөн түз аткарабыз. Калганын 3төн 1 бөлүк элдики силер элемессиңер дегени да бул. Мына жака кыргыз тизе кура бергиле мына жака. Мына жерге. Жок, эскертип берсе болот. Акыл казак номери бар, чалып. Акыл казак нерди бузбасак болбой атат. Ушундай деп буйрук келип атат. Десе келеби адам. Анан келгиче бузуп коюп, салам алейкум деп тосуп алганы кызыр кайнатап адамдын. Ya buzdu tigişsin hem yani biz buz dedik bu. Андай кылып, бийликтин буйругу менен мына ал ички иштер немелер келип алып, элди кандай кордоп атканда бир эске алып коюлган. Тиккеле ошо жерге тиктеп атат, тиккеле ошо жерге. Ал өткөрүлө. Буларга мыйзам иштебейт. Мыйзам бизге окшогон карапайым элге иштейт.
Ошо жерге алып атып тиккиле кыргыз үйдө. Убактыбыз аз калды, балдар алып атып тиге бергиле. Баштаңыздар. Сизге суроо да. Нол жер калктуу пунктта машиналардын ылдамдыгы канчада жүрүш керек? 60-тан 60-тан ашпаш керек. Нол жерде жөө жүргүнчүлөр өтүүчү белги турат. Кайерде? Нол жерде турат. Нол жерде жол сызыкча сызылып турат. Унутуңуз. Унутсаңыз мен айтып атам. Ушул жердеки сиз кайдан көз ачыктык кылып, кайсыл машина канчанчы ылдамдыкта жүргөндө нол жерде ДТП болушу мүмкүн. 30-та, 40-та, 20-да келип пешеходдон өдамды өткөзүп атса, кайсыл ДТП болот? Анан эми макул, сиз айттыңыз, мен эми сизге айтып берем. Мына автоунаа токтоп турат, э? Ошол автоунаа токтоп туруп, мына келе жаткан автоунааларга. Мына киши өтүп атат. Бул кызматкер. Ошондой арасынан бул жерде бир жаран мыйзамдын кишиси болуп туруп, бир жаран эмес өтүп атат жолдон. бир жаран өтүп атса, сүзүккө сиз сөздү башка жака бөлбөңүз. Сурооңузга жооп берейинби? Сиз башка жака алып качпаңыз. Сиз алып качпаңыз. Сиз алып качып атасыз. Мен местасында айтам. Азыр бир жаран өтүп кетсе, мунунун баары жоопкерчиликте болосуз. Турошунун место бердик. Колдонуңуз. Жок, биз ал жакка ылайды дегилеп аралап киребиз бул жакка. Анан сиз остановканы ээлеп алышыңыз керек. Остановканы ээлеген жок, остановка кай жер? Мына остановка эмне эме? Остановка бул астына тигилген жок. Аялдама деген знак турбайбы? Азыр эми келип бул жака тигип узучу койгула. Жок, ар жакта болуп атса да. Болду. Мына жака тигилет. Койгула. Бир сааттан өзү Аялдама муну менен муну аялдама да. Анан ол артта койгула. Эми эптеширсе элдикке куюлуштурса кулдук эп дегендей учурунда аялдамалардын арты дүкөн, комок, киосктер болуп жүрдү эле. Эми бүгүн кол топтоо үчүн боз үй тигип пункт ачууга дагы мыйзамыбыз жол бербей калыптыр. Ал мыйзамдын автору Садыр Жапаров өзү экен, уктуңуздар. Анын милициянын полковниги айтты. Аты жөнүн өзү таныштырды. Көрдүңүздөр. Эми бул деген сөз жөн эле байдын үйүн коргон байды өттүк, же болбосо милиция кызматкерлери элди ойлобойт, элдин коопсуздугун коргобойт. Биздин милиция бир гана бийликтин гана бийлигин коргойт деген маанини түшүндүрөт. Бул жака талаага алып өтүп тикмей болушту боз үйдө. Эми айла жок. Бийлик башында ушундай басмачы, бир мыйзамды сыйлабаган, элди сыйлабаган бир уч топ олтурганда, адилет издеген, акыйкат издеген элдин абалы ушундай шор болуп, ушундай кордоло берет экен. Достор, видеону бөлүшүп коюңуздар, сиздерден сураныч. Мен азыр эфирди аяктайм бул жерде. Буюрса саат 2-ден кийин ошол Тынчтык митингинен Мекендеш ТВ каналынан эфирди улантабыз. Бар болуңуздар.